Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı ağayniler. Allah'ım barımızdan orozadağı kılıp жатқан жақшылықтарыбызды, өзгөчө кармаган орозолорубузду, кылып жатқан дуа тилектердин баардыгын кабыл кылган болсун. Буга чейинки канча ката кемчилик, күнөө туура эмес нерселерди кылган болсок, уятсыз иштерге кадам койгон болсок, Аллахым өзүнүн эбегейсиз болгон мээрими менен кечирген болсун. Уламалар айткан, орозо айга кирерде, Рамазан айга келерде адам 5 нерседен тазаланып, 5 нерседен жуунуп алсын деген. Биринчи тазалана турган нерсебиз бул күнөөлөрдөн. Günөөсүз орозого кирсек, себеби күнөөнүн көптүгү Аллах Таала тараптан болгон жардамдын, мүмкүнчүлүктүн келүүсүнө тоскоол болуп калат. Адам күнөө иште жүрө берсе, жакшы иш жасоого көп мүмкүнчүлүк берилбей калат. Ошондуктан бул ай жакшылыктын айы, бул ай сооп иш кыла турган ай. Сооп иштерди көп кылуу үчүн Кудай Тааламдын көмөгү болбосо, жардамы болбосо биз кыла албайбыз. Аны араб тилинде тавфик деп коет. Мүмкүнчүлүк, тавфик берилсин деп бизде да иштетип коет. Ошол Алла тараптан тавфик керек. Аны үчүн күнөөдөн таза болушубуз керек да. Күнөөлөрдөн тазаланып, Аллах Тааладан тооба кылып, күнөөсүз ушул айга киргендин аракетин кылышыбыз керек. Күнөө адамды дүйнө жүзүндө адам кыйналып атат бир эле себеп менен, күнөө кылгандыгы себебинен. Дүйнө жүзүндө адам дүйнө жана ахиретте ийгиликке жетет бир эле себеп менен, жакшы жашагандыгы себебинен. Жакшы амал биздин дүйнөбүздү да оңдойт, өзүбүздү да оңдойт, денселигибизди да сактайт, байлыгыбызды да сактайт, аброюбузду да сактайт, жеке жашообузду дагы, коомчулукта дагы, үй бүлөдө дагы, сиз менен биздин дүйнө ахиретибизди кабырда түбөлүккө сактай турган бул жакшы жашоо. Аллах Таала ыраазы боло турган, пайгамбарыбыз көргөзгөн амалды кыла турган болсок, дүйнө ахиретибиздин ийгилиги ошол. Күнөө бизди дүйнөдө дагы ахиретте дагы кыйратып жок кыла турган нерсе. Учурда миллиард долларларга жетишиңиз мүмкүн. Учурда сый урматта баардыгы сизге таазим кылып, сизге ийилип турушу мүмкүн. Бирок күнөө менен жашап аткан болсоңуз, акыбетиңиз дагы биринчи кадам чырайлуу, экинчи кадам кызык, үчүнчү кадам кандай тупикке барып, кандай такалып калганыңызды байкой каласыз. Ыңгайсыз абалга, бактысыздыкка, кайгыга, душмандыкка, өкүнүчкө кандай душар болгонуңузду билбей каласыз, эгерде жашоо күнөө менен өтүп жаткан болсочу. Ошондон иншалла биринчи урматтуу туугандарым, күнөөдөн тазаланып алалы. Аллах Тааладан тооба кылып, орозого кирип атканда толук тооба менен, "Я Аллах, болду, мурдакы күнөөлөрдү мен биротоло бүттү кылбаймын" деп жүрөктөн чечим чыгардым. Болду, биротоло ушу орозо айында эле өзүмдү кармап турайын эмес. Ооз бекиткенден баштап ачканга чейин гана ошо күнөөлөрдөн тыйылып турайын эмес. Балки мен болду, биротоло ошол күнөөлөрдөн кутулдум. Болду, я Аллах, экинчи мен ал нерсеге кадам койбоймун деп жүрөктөн тооба кылалы. Жүрөктөн тооба кылалы. Биринчи урматтуу тууганым, күнөөдөн тооба кылуу, күнөөдөн тазаланып алуу. Алымдар айткан, Аллага жете турган эң жеңил жол эки нерсе бар. Биринчиси, күнөөкөр экендигиңизди моюндаңыз. Экинчиси, Аллах Тааладан тооба кылып ыйлаңыз. Ошо менен Аллага өтө бат жетет экенбиз да. Көп чоң ибадаттарды кылганга караганда, чоң курбанчылыктарды кылганга караганда, адам тооба менен Аллага бат жетет экен. Эмне үчүн? Себеби ар бир адам сөзсүз күнөөкөр. Буну чындыкты сүйлөөчү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Куллу бани Адама хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун." Адам балдарынын ар бири өтө көп ката кылат. Өтө көп күнөө кылат. Ар бирибиз ошого тийиштүүбүз, ошонун ичиндебиз. Ар бир адам баласы өтө көп катачылык кылат. Бирок ошолордун ичинен эң жакшылары көп Аллага тооба кылгандар. Демек Аллага бат жете турган жол, Алланын алдында эң мыкты пенде ким? Жакшы амалды кылып алып, өзүнүн күнөөсүнү билбей, күнөөкөр экенин билбей, өзүнү таптап жүргөн адам эмес, балким өзүнү күнөөкөр сезип, Аллах Тааладан тооба кылып жүргөн адам, ошол Аллага батыраак жетет экен да. Батыраак жетет экен. Бир адам ушундай чоң күнөөкөр. Мисалы адам өлтүргөн, башка нерсе кылган, адамдардын укуктарын жеген, элине, жерине кыянат кылып берген, кыяматка чейин келе турган урпактарынын каргышына кала турган иштерди кылган, көп күнөө кылып койгон да.
Anan özünçө ümitsizlikке түшүп kaldı. Boldu эми Кудай мени кечирбейт депчи. Аллах Таала мени кечирбейт. Ушунча нерсе кылганмын деп. Bir жолу отурсак bir аксакал айтып коет. Балам тобага кылат элем дейт. Бирок му ашказанга Союзда ошо чоң болуп иштеп жүргөн экен да Союз мезгилинде. Му ашказанга канча деген койлор кирип кеткен дейт. Булардын тобасы кандай болот дейт да. Канча деген койлор биякта жатат дейт. Канча деген адамдардын акысы биякта кирип кеткен. Кантип тоба кылам алардын баарына дейт да. Ким эгерде ушундай ойлосо, менин күнөөм өтө көп, Кудай Таала мени кечирбейт десе, ушул оюнун өзү текеберчилик дейт алымдар. Ушул оюнун өзү текеберленгендик. Кудай Таалама жакпайт. Эмне Алланын мээрими Ар-Рахман, Ар-Рахим, Гафур, Тавваб, Алла канча деген кечирүүчү, мээримдүү, чексиз ырайымдуу, өтө мээримдүү, күнөөлөрдүн бирине да карабай кечире турган зат, тобаларды кабыл кыла турган зат. Аллах Таала адам баласына жакшылык кылып жоомарттыгын көрсөтө турган зат. Ошончо сыпатынын алдында бунун күнөөсү ушундай чоң болуп кетти, Алла эмне кечире албай калабы деп. Yani tekerleнгенде болуп калат экенде, Алла мени кечире албайт дегендейчи. Жок, пенде дайыма Аллах Тааланын эбегейсиз мээриминен дайыма үмүттө жашашыбыз керек. Алла бардык күнөөлөрдү кечиргенге даяр. Бардык күнөөлөрдү кечиргенге даяр. Аллах Таала түндөсү тоба эшигин ачат, тоба колуну жаят, күндүзү күнөө кылган адамдар тоба кылыш үчүн. Эрте менен Аллах Таала тоба эшигини ачат. Эмне үчүн? Түнү бою күнөө кылгандар адамдар тоба кылуу үчүн дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Атайын Алла күтөт. Кана пендем тоба кылабы экен. Кана пендем болду, күнөөсүнөн тоба кылып, бушайман болуп, менден кечирим сурап, ыйлап бир күнөөсүнөн чыгабы экен деген күтүү Аллах Таала тараптан болот да. Ошондон иншааллах биринчи бул орозо айга күнөөдөн таза болуп кирели. Günөөдөн таза болуп кирели. Экинчи тазаланып ала турган нерсебиз бул урматтуу тууганым, сиз менен биздин алдыбызда кандайдыр бир аманат болгон болсо, ошол аманаттарды кожоюндарына жеткирип берели. Иман бул аманатка жараша болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла имана лиман ла аманата лах." Иманы жок кимдин жашоосунда аманатчылдыгы жок болсо. Ким аманатчыл болбосо, кыянат кыла берсе, өзүнүн бийлигинен, өзүнүн ордунан, креслосунан, даражасынан, мансабынан кыянаттык жол менен пайдаланса, ага тапшырылган ишти туура кылбай кыянат кыла турган болсо, жада калса уламалар ушуга чейин жазышкан, бир адам мисалы 8 саат жумуш кылат. Компьютерде отуруп ошо ишканага байланыштуу жумуштарды жасайт. Анын 2 саатыны өзүнүн кызыкчылыгына иштетип атат. Ал толук айлык алганы ага арам дейт. 2 саат алга жумуш кылган жок, өзүнүн ишини бүтүрдү ал. Өзүнүн ишини бүтүрүп атат ошол жерде туруп. Айлыкты алып атат, мен 8 саат сенин жумушуңу, силердин жумушуңарды, компаниянын жумушун кылып берип жатамын депчи. Yani amanatçılık bul dindin bardıq çoğu çekiti amanatçılıkka gelip toxtalır. Sonradan amanat koyulgan bolsa aldığımızga. Birönün kazanını alganbız. Birönün dağı bir dekesini alganbız. Bizden aldığımızda jüröt dağı ele. Kaytarıp beriş gerek elek. Biro kaytara elek biz. Oşunday amanattardı urmatı tuğanım kaytarıp amanatlardan boşonup alalı. Sebebi Şeyh Muhammed Zekeriya rahmetullahi aleyh özünün kitabında yazat. Bir adamlar deydi. Amanatta alıp özünü tınçlandırıp men bunu Kudayım buyursa berip koyuyorum, kojoyundan geçirim surap koyuyorum, ova bir ayda bir daha berişim gerek ele 2 yıldan beri işletip жүрөм, kojoyundan geçirip koyuyorum deyip özünü tınçlandırıp jüre beret deydi. Natijada gelip oturup ölüm gelip kalat, amanattı kaytar albay, jana oşondoy günöөнүн üstünde turgandığının kesepetinen ölüm aslında kelime ozuna gelbey kalat, la ilahe illallah kelime menen öte albay, günöөнүн üstünde ketip atat deydi. Şonda tuğanlar günөө desele sözsüz zina üstünde ölüp kalgan adam, namaz okuyup ölüp kalgan adam emes, adamlardın hukuktары da çoğun günөө bol eseptelet. Alardı da kaytarış gerek bolot. Alardın akısı bizde жүргөн bolsa, bul dagı günöөнүн üstünde жүргөн adam bol eseptelet. Şondan inşallah ne kılalı? Amanatты kaytaralı. Üçüncü boşanıp ala turgan nersemiz, kimdir biröөгө ubada bergen bolsok, ubadabыздын üstünden çıgalı. Eldin aldından ubada berdik mi? Ayalыбыздын aldına ubada bergenbizbi? Baldarыбыздын алдында убада бергенбизби? Досторубузга убада бергенбизби? Кол астындагыларга убада бергенбизби? Кимге кандайдыр бир убада берилген болсо, ошол убадаларды толук аткарып, убадалардан бошонуп алалы. Сөз берген болсок, ошо сөздөрдүн үстүнөн чыгып аткарып коелу. Сөздөрдү аткарып коелу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам 200'lü adamдын
Munafık, iki yüzlü adamdın 3 belgisi var degen. Süylөгөндө kalp süyleyt. Amanat koyulsa kıyanat kılat. Jana ubada berse ubadaсын atkarbayt, ubadasına karşı mamile kılat. Bular iki yüzlülüktün belgisi degen. Şondan inşallah üçüncü ne kılat ekanbiz? Ubadalarda толук atkarıp alalım. Dördüncü urmatlı tuğanım karızlardan boşanıp alalım. Karız meselesi İslam şeriatında öte ağır mesele. Karız berseniz soğup alasız. İslam masalasınday misalı baktılуу bolup yaşao üçün bir adamga эле милдет кылбайт, эки тарапка тең жолдомо көрсөтөт да. Güyösüne aytat, ayalına hizmet kıl deyt, ayalga aytat, güyöңe hizmet kıl deyt. Kanday ayaldı sen kağlasan Allah Taala ayalına oşunday saga mamile kılууга buyurgan. Ayal özüne kanday güyönü kağlagan bolsa, güyösünü ayalın oşunday mamile kılууga buyurgan. Oşonday эле karız bergen adamga İslam şeriatı aytып atat, sen oşo karız bergende vaktısı geldi, beriş gerek ele 23 Mart'ta birok bere albay kaldı. Sen makul dep dagı vakit berip koysoň aga möhnötünü uzartıp kança gün uzartkan bolsoň oşonço gün oşonço akçany ölçömdü sen sadaka kılıp atat, kayrımdуулuk kılıp atat деген soğup жазыла берет da. Misalı geçe 100 000 beriş gerek ele 100 000 sadaka kılış günde kıyın. Karzga berip turgansың жардам берip. Akılman adamların aytkan sözü var. Karzga akça berilbegende prosentke akçalar köp alınıp başlayt deyt. Zeket berilbegende kembagal adamlar көбөйүp başlayt deyt. Yani karzga beri de İslam'da var. Peygamberimiz özü dağı misalı hicratka göçüp baratkanda Abu Bakr radıyallahu anhudan karzga alıp turgan. Töөнү karzga alıp turgan, berip tur kийин sözsüz men saga beremin depçi. Biroq oşo adamga kanday mamile? Sen egerde uzartıp koya turgan bolsoň köbürak soğup alasın deyt. Günde sadakany soğubunu alasın. Rahimallahu rajulan samhan iza ba'a ve idashtara ve idaqtada. Allah şunday pendesini öz merimine alsın. Al jumşak bolut, satıp alıp atkanda, satıp jatkanda, özünün akısını talap kılıp jatkanda, jumşak bolgan adamda Allah öz merimine alsın dep Peygamber dua berip koydu. Karz berүүчүлөргө жолдомо. Karzga algan adamlarga joldomo kanday? Kim karzı alıp atkanda berem degen niyet menen alsa sözsüz Allah Taala аны bергizet dedi. Kim egerde karz alıp atkanda berem degen niyeti jok bolo turgan bolsa, anda Allah Taala'nın jardamı, kömögü, kepildigi al adamda jok dedi. Kança karzды төлөбөй ötüp ketken adamlarga jada kalsa Peygamber janazasını okubay koydu. Karzı var degen adamlarga төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар эле, төлөбөй эле жүрө bergen. Андай адамдардын не жаназасын окубастан, бирок кийин жөнөкөй сахабаларга айтып койду, силер жаназасын окуп койгула dedi. Мындайча айтканда, кадырлуу адамдар окубасын, эл түшүнсүн, карыз менен жүрөрсө болбойт экен деген саясатта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаназасын окубай койгон. Ошондон карыздан бошонуш керек. Adamdardын акысынан биринчи бошонуш керек. İslam şeriatта шундай койгон, адам өлө турган болсо, аркасынан калган мурасынан биринчи адамдын өзүнө сарпталат, кепинине, башка нерсесине. Анан экинчи эле ошол калган мурастан карыздар төлөнөт. Анан башка маселе каралат. Карыздарды төлөп бүтүш керек. Карыздардан бошонуп алышыбыз керек. Анан 5-чи урматтуу тууганым бошонуп ала турган нерсе каза орозолордон. Орозого казасыз кирген жакшы. Hazreti Ayşe энебиз дагы Рамазан ай киргенге чейин ошо Рамазан айга мурдакы айдан кандай үзүрлөрдүн себебинен аялдарда көбүнчө калып кетет. Балалуу болгондо, башка болгондо кээде орозо кармабай калат. Ошолордун баардык казаларыны Рамазан айына чейин кармап коет эле да. Şonda kazalar bola turgan bolsa, orozogo kazasız girgendin hareketini kılış gerek eken inşallah. Kimde kalıp ketken bolsa niyet kılalı, Ramazan ay bütör zamat kazalarda karmayman dep. Ramazan ay bütör zamat kaza orozodumdu karmap, oşolordan Kudayım buyursa boşonup alamın. Balakatga jetkenbiz, balakattan beri kança orozo aylar öttü, bir yılda misalı demek maksimum bir 30 gün sizden orozonuz kaza olganda. Eğer oroza karmagagan bolsa. Anda ошондой эсептеп туруп, ошолордун баардыгыны акырындык менен казалардан бошонуп алыш керек. Казаны бүтүргөндөн кийин анан нафил орозону анан кийин кармаш керек. Sünnet orozo deyizби, nafil deyizби, öz эркибиз менен кыла турган орозолор карыздан бошонуп алгандан кийин, каза орозолорду бүтүргөндөн кийин гана анан кийин нафил орозолорду кармоого ниеттениш керек. Ошондон иншалла урматтуу тууганым, мынакей өтө bir ulu ay geldi. Saat kaç oldu? Öte ulu ay geldi. Uşul ayda inşallah bir taza, çıraylı ötkürgöndün hareketini kılsak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayga baylanıştı. Salman radıyallahu anhu hadiste aytat. Hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yami min Şaban. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının en akırkı günlerinde
Мындайча айтканда Шабан Рамазан айына чейинки келе турган ай, бул айдан мурунку анан ороза айы кирип келе жаткан учурда, ороза айы босогого келгенде пайгамбарыбыз кайрылуу жасап айтты: "Я юханнас, кад адаллакум шахрун азимун мубаракун шахрун фихи лайла хайрун мин алфи шахр." О адамдар, чындыгында силерге өтө улуу болгон, берекеге бай болгон ай келди. Ал айдын ичинде бир түн бар. Ошол түндү ибадат менен өткөрүү 1000 айды ибадат менен өткөргөнгө караганда жакшыраак. Аллах Таала ал айдын орозосуну, күндүзгү орозосуну парз кылган. Ал эми таравих намаздарыны соопко жетүүгө Аллах Таала себеп кылган. Ким бунда бир фарзды аткара турган болсо, анда орозо эмес айдагы 70 фарзды аткаргандын сообу берилет. Ким эгерде бунда бир нафил ибадат кыла турган болсо, орозо эмес айдагы фарзды аткаргандын сообу берилет. Демек ушундан чыгат, фарздарды колдон келсе Рамазанга такап туруп аткарыш керек. Кайсы фарздар? 5 мал фарз, аны сөзсүз окуйбуз. Ушул айга алып келе ала турган биздин фарзыбыз зекет маселеси. Зекет бир жылда бир жолу берилет. Эсептеп туруп, бир жылда бир эсептеп туруп так бериш керек зекетти. Мындай эле садака катары берер, ушу зекетке жатып атат деген болбой калат. Эсептеш керек, канча адамдын оборотунда карыздарынан, өзүнүн кажетинен сырткары оборотто канча байлык болсо, ошол байлыктын 2,5%-ны эсептеп туруп чыгарыш керек. Ошол эң сооптуу учуру мына ошол ороза айында. Ороза айда ар бир Рамазан айда эсептей берсек, бир жыл өтөт, эсептейбиз, бир жыл өтөт, эсептейбиз. Кудайым буйруса, байлыгыбызды башкалардын акысынан, арамдан тазалап, берекетке ээ болуп турабыз иншалла. Бул дейт ай вахва шахрус сабр, сабырдуулуктун айы. Ва сабру савабухул жанна, сабыр кылгандын сообу сыйлыгы бул бейиш болот дейт. Шахрул муасат, бул ай эмне? Бири-бирине камкордук кыла турган ай дейт. Бул ай бири-бирине камкордук кыла турган ай. Ким бул айда башка бир адамдын оозуну ачып кое турган болсо, анда ошол адамга орозо кармаган адамдын толук сообу берилет деди. Сахабалар айтты: "О Аллахтын элчиси, ар бирибиз эле орозо кармаган адамдын оозун ачырып жатып, толук курсагыны тойгузо турган деңгээлде бере турган күчүбүз жетпейт." Десе пайгамбарыбыз айтты: "Алла бул соопту бир уттам сууга болсо дагы, бир дана курмага болсо дагы бул соопторду бере берет" деди. Яни колдон келишинче ифтарлык кылып адамдардын оозун ачтыра турган болсок, ошого жараша Аллах Таалам толук соопту бере берет деди. Демек урматтуу тууганым, айтайын дегенибиз, бул ай шахрул муасат, камкордуктун айы. Бири-бирибизди кечире турган ай. Бири-бирибизге боорукерди кыла турган ай. Рамазан айда ачка калган эч ким калбаш керек. Рамазан айда бут кийими жыртык жүргөн, ыйлап жүргөн, курсагы тойбой жүргөн адам эч ким калбаш керек. Рамазан айда араздашып бири-бири менен келишпестен, ортодо мамилелери бузулуп, саламдашпастан, бири-бирине капалашып жүргөн достор дагы, туугандар дагы, кошуналар дагы калбаш керек. Орозо айда бардык кеткен кемчиликтерди кечирип, алдыга бир өсүп алып, жашоодо прогресс алып келе турган, дүйнө ахиретибизде оңолууга себеп боло турган, өсүүгө себеп боло турган ай, себеп, повод мына ушул орозо айы болот туугандарым. Орозо айдын берекети менен дастурканды жаялы. Кимдер менен келишпей туура эмес, жашоо пендебиз, ар кандай нерсе кетет. Ким менен кандай нерсе болуп калган болсо, сөзсүз бир дастуркан жайып, чакырып, бир аз сүйлөшүп, кечирим суралбасаңыз дагы жөн эле чакырып, чай ичип, жакшы сүйлөшүп коюп, жок дегенде узатканга барыңыз да. Жок дегенде ушундай бир мамилени, ортону жакындатып коелу, орозо ай биздин мамилебиздин оңолуусуна себеп болсун.